Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздер менен кайрадан жазгы семестрда вебинарлар сериясын баштап отурабыз. Буга чейин дагы ар түрдүү темаларда эксперттерди, конок лекторлорду жана илимий изилдөөчүлөрдү чакырганбыз. Ал эми бүгүн болсо ушул азыркы мезгилде актуалдуу болуп жаткан социалдык тармактар жана алардын жаштарга, балдарга тийгизген таасири тууралуу илимий изилдөө ишин жүргүзгөн Жанара Каденованы чакырып отурабыз. Рахмат, Жанара, бизге келип ушул магистрдык диссертацияңды айтып берип, илимий табылгаларың менен бөлүшүүгө макул болгондугуң үчүн чоң рахмат. Жанараны тааныштырып кетсем, Каденова Жанара коом агартуу тармагында иш жүргүзгөн Рухеш сайтында журналист. 2018-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. 2020-жылы аталган окуу жайдын Коомдук илимдер институтунда коммуникация багытында магистратурасын бүтүргөн. BBC Кыргыз кызматында жана Түркиянын ТРТ Кыргыз кызматында стажировкадан өткөн. Бир катар республикалык жана эл аралык илимий конференциялардын катышуучусу. Бүгүнкү Жанаранын айтып бере турган изилдөөсүнүн темасы социалдык медиа колдонуучуларынын купуялуулук көйгөйлөрү жана андан кабардар болуусу Кыргызстандагы студенттердин мисалында. Изилдөө туурасында кыскача айтып кетсек, бул изилдөө Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын студенттеринин социалдык тармактагы купуялуулук маселелерин жана бул багыттагы маалымдуулугун изилдеп чыккан. Аталган изилдөөдө студенттер кайсы жеке маалыматтарын ачыкка чыгарышы, соц тармактарды колдонуу максаттары, студенттерди бул виртуалдык мейкиндикте эмне кооптондурары туурасында сөз болмокчу. Мындан тышкары бул изилдөөдө социалдык тармактарды колдонгон студенттердин жоопкерчиликтери, коомдук жана жеке мейкиндик түшүнүктөрү каралган. Анда эмесе бул изилдөө тууралуу кеңири маалымат берүүсү үчүн Жанара Каденовага сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университетинин бүгүнкү вебинарынын катышуучулары. Биринчиден ушул эл эреже сизге чоң рахмат. Ушундай магистрлык изилдөөмдүн жыйынтыктары менен бөлүшүү үчүн, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн. Бул изилдөө менин магистратуралык алгачкы изилдөөм болду. Магистратурадагы жана изилдөө менен таанышкандагы алгачкы ишим болду да, эмгегим болду деп айтсам болот. Анда эмесе баштай берейин. Бул жерден экран менен бөлүшөйүн, да. Сол тарапта экинчи баскыч. Эң астыда. Кол көтөрүп турат, ошонун жанындагы экрандын баскычы турат. Ошону бассаңыз. Бөлүндү, көрүнүп атат. Баштай берсеңиз болот презентацияңызды. Башта айтып өткөндөй, ушул изилдөөнүн темасы социалдык медиа колдонуучуларынын купуялуу көйгөйлөрү жана андан кабардар болуусу Кыргызстандагы студенттердин мисалында болду. Илимий жетекчим, доцент, ошондой эле доктор, доценттин милдетин аткаруучу жана доктор Эрдоган Акман жана ушул изилдөөдө чоң жардам берген Нурдин Капаров агай болду. Доктор Нурдин Капаров агайга чоң рахмат айтмакчымын. Негизи изилдөөбүз 3 бөлүмдөн турду.
биринчиси ошол адабий булактар менен иштөө. Андан кийинкиси экинчи 3 бөлүмдөн турду. Биринчиси социалдык медиа түшүнүктөрүнө жалпы мүнөздөмө берилди. Экинчи бөлүмдө купуялуулук жана социалдык медиа боюнча түшүнүктөр берилди. Анан 3-чү бөлүмдө болсо социалдык медиа колдонуусу студенттерге карата жүргүзүлгөн анализ болду. Ошол купуялуулук деген негизи азыркы учурда абдан маанилүү. Өзүңүздөр билесиздер, анткени улам жаңы технология өнүккөн сайын адамдар дагы социалдык медиада өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшүп, активдүүлүк бир гана өздөрүнүн оюн билдирүү эмес, саясатка, ошондой эле социалдык коомго өздөрүнүн кандайдыр бир салымын кошууга дагы бир чоң бир инструмент болуп калды да. Ушул багытта анан адамдар өздөрүнүн маалыматтарын коомго ачыкка чыгарып, бир гана бул ачыкка чыгаруу менен өздөрүн дагы мындай активдүүлүгүн көрсөтүп баштады десек болот да. Ушул учурда эске алуучу жагдай купуялуулук маселеси келип чыкты да. Купуялуулук бүгүнкү күндө өтө маанилүү. Дүйнөлүк экономикалык форум дагы ушуну баса белгилеп атат да, азыркы учурда дагычы. Анткени 21-кылымда бардык адамдардын өсүп келаткан муундун билиши керек болгон, маалымдар болушу керек болгон нерсе бул купуялуулук деп баса белгилеп атат да. Ушул алкактан алып караганда дагы адамдардын социалдык мейкиндикте, социалдык медиа мейкиндигинде өздөрүн кандай алып жүрөт, эмнелерди бөлүшөт, эмнелерди бөлүшпөйт, ушул боюнча маалымдар болушу абдан маанилүү болуп атат. Ушул алкактан алып караганда ушул изилдөө маанилүү деп саналат. Изилдөөнүн ошол башында мазмуну менен түшүндүрүп кетейин. Изилдөөнүн максаты жана маңызы, изилдөөнүн методологиясы, изилдөөнүн гипотезалары, изилдөөнүн объекти, изилдөөнүн чектөөлөрү, изилдөө маалыматтарынын чогултуу ыкмасы, изилдөөнүн анализи, изилдөөнүн жыйынтыгы, аягында жыйынтык жана ошол сунуштарды айтып кетем. Изилдөөнүн максаты башта айтып өткөндөй, изилдөө ушул Кыргызстандагы студенттердин купуялыгын жана социалдык тармактагы кооптуулуктан канчалык кабардар экендиктерин аныктоо үчүн абдан маанилүү. Изилдөө Кыргызстандагы студенттердин, жарандардын бул маселе боюнча билимин, маалымдуулугун жогорулатууда мааниси терең. Буга чейин бул тармакта адабий талдоо жүргүзүп жатканда мындай жетиштүү маалымат таба алган жокмун. Бир гана ошол өзүбүздүн университеттеги жетекчим Түркиядагы бир коллегалар менен жасаган изилдөө бар экен, бирок ал дагы мындай көп маалыматты бизге бербейт да. Болгону салыштыруу иретинде жасалган изилдөө экен. Ошон үчүн бул изилдөө буга чейинки мындай жок болгон адабиятка бир илимий адабиятка салым болот жана ошондой эле бул багытта бир изилдөөнүн башталгычы деп айтсак болот да. Ошондой эле Кыргызстандагы социалдык тармактардын колдонуучулары бул жеке мейкиндигине байланыштуу кооптонууларын жана бул багытта маалымдуулугун аныктоо. Изилдөөнүн максаты студенттердин жеке маалыматтарын социалдык тармактарда бөлүшүү менен катар башка колдонуучулардын дагы жеке маалыматтарына мамилелерин талдоо болуп саналат. Студенттердин социалдык тармакта пикир калтыруу, башкалардын сүрөттөрүн жана досторунун маалыматтарын уруксатсыз колдонуу деңгээлдерин аныктоо. Мындан тышкары аталган изилдөө социалдык тармакта колдонуучулар жеке купуялыгын, жеке маалыматтарын кандай башкарат, студенттер социалдык тармакта кандай мейкиндик катары көрүшөт деген суроолорго жооп издедим. Изилдөөнүн методологиясында ушул негизги изилдөө сандык изилдөө ыкмасы колдонулду. Ага ылайык анкета жүргүзүлдү. Анализде Minitab программасы колдонулду жана ошондой эле Microsoft Excel программасы менен ошол топтолгон маалыматтар анализденди. Гипотезаларды тестирлөөдө ANOVA тести жана correlation анализи колдонулду. Изилдөөдө ошол оңай болду. Изилдөө оңай болгондугунда бирден бир себеби ушул пандемияга туш келип калды. Башында изилдөөнү
университеттерге барып кылсак абдан жакшы болмок деп пландап атканбыз, бирок пандемияга байланыштуу онлайн окууга туура келди. Ошондой эле изилдөөгө жалпысынан 492 студент катышты. Анын бирөөсү анкетасы жараксыз деп табылды. Жалпы ошол изилдөө март айынан 2020-жылдын май айынын аралыгында жүргүзүлдү. Гипотезаларды айтып кетсек, негизи 15 гипотезаны тестирледик. Буларды аягында айтып кетем, кандай жыйынтык чыгарылгандыгы. Ошол купуялуулуктун студенттердин купуялуулуктан канчалык кабардар, ошол купуялуулукту кандай кабыл алышат, алар жынысына карата өзгөрбөйбү, купуялуулук, жоопкерчилик жана ошондой эле студенттердин социалдык медианы колдонуудагы коркуулары, тынчсыздануулары, алардын арасында бир байланыш барбы, жокпу деген суроолор болду да ошо гипотезадачы. Мындан тышкары ошол изилдөөнүн объекти айтып кеткендей, Кыргызстандын борбору Бишкектеги студенттер түзөт. Объекттин ага ылайык бакалавриаттагы эле студенттерди тандап алдым. Анткени канчалык мындай тагыраак тандасак, ошончолук жакшы болот деген ойдойбуз. Изилдөөнүн чектөөлөрү бул ушул бир гана студенттер менен чектелди. 491 студент катышты. Жана ошондой эле пандемияда жүргүзүлгөндүгү бул изилдөө пандемияда болгондугу үчүн бул изилдөөнүн чектөөлөрү болуп саналат. Ошо айтып өткөндөй, изилдөөдө маалыматтык базаны ушул Google Documents'те анкета аркылуу жүргүздүм. Анкетада ошо 5 бөлүмдөн 60 суроо түзүлдү. Бул жанагы 5 бөлүм дегеним студенттердин биринчи демографиялык суроолору, маалыматтарын алуу үчүн, андан тышкары коркуулары, жоопкерчиликтери жана купуялуулуктан кабардар болууларын түзөт. Ошо изилдөөнүн анкетасынын суроолорун дагы абдан талдап, буга чейин башка чет мамлекеттерде болгон изилдөөлөрдүн негизинде түзүлдү. Ошол эле Түркияда болгон изилдөөлөр жана Индияда болгон изилдөөлөрдүн ушул багытта социалдык тармактагы купуялуулук тармагында жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн суроолорунан түзүлдү. Изилдөөнүн ошо жыйынтыктары боюнча айтып кетсем, бул изилдөөдө жалпы ошо 491 студент катышты. Анын басымдуу бөлүгү кыздар болду деп айтсак болот. Тагыраагы 72,5% кыздар болду, 27,5% эркектер болду изилдөөдө. Жаш курагы боюнча дагы абдан маанилүү, анткени жаш курагына жараша купуялуулук түшүнүгүн кабыл алуусу социалдык тармакта өзгөрбөйбү, же болбосо канчанчы курс экендиги, алардын купуялуулук түшүнүгүнө мындай кабыл алуусу, же ошол социалдык тармактагы көйгөйлөрдөн, кооптуулуктан канчалык кабардар болгондугу, ошол жашка карата, курска жараша, канчанчы курста окуганына жараша өзгөрбөйбү деген гипотеза текшерүүдө да ушул жаштар маанилүү болуп саналат. Андыктан ушул жашында бизде мындай баланс болду деп айтсак болот. 18 же андан төмөн жаштагы студенттер 13%ды түздү. 22 жаштан же 22 жаш андан жогору 27%ды түздү. 21 жаштагылар 18%ды түздү. 20 жаштагылар 20%ды түздү. 19 жаштагылар 22%ды түздү. Ошо курс деле айтып өткөндөй, ушул баланс болду деп айтсак болот да. Факультетине жараша ошол изилдөөгө катышкан студенттер эң көп коммуникация факультетинен болду. Негизи коммуникация факультетинин студенттери эң жогорку, изилдөөгө катышкан студенттердин эң жогорку пайызын түздү. Андан кийин укук тармагында башкалар деген ушул социология, психология тармагында окугандар да, музыка, ошо инженерия багытында окугандар, андан кийинкиси экономика жана башкаруу тармагында окугандар, табигый илимдер жаатында окугандар, тил жана адабият багытында окугандар, туризм жана дин илимдери
тармагында окугандар. Бул коммуникация жана дин илимдери дегенде дагы мисалы студенттер кайсы факультетте окуса алар канчалык деңгээлде мисалы өздөрүн ачыкка чыгарышат, социалдык тармакта ушул үчүн маанилүү деп эсептедик. Университет категориясы боюнча дагы жана факультет категориясы боюнча бөлүштүргөндө мисалы жеке менчик университетте окугандар изилдөөнүн 36,3%-ын түздү. Мамлекеттик окуу жайда окугандар изилдөөнүн 63,7%-ын түздү. Факультет категориясы боюнча коммуникация айтып өткөндөй эң жогорку пайызды түздү. Дин тармагында эң аз пайызды түздү. 2,6 жана башкалар деп 3 категорияга бөлүндү факультет категориясы боюнча. Социалдык тармакты эң көп студенттер ушул уюлдук телефон менен колдонушат экен, 95%, персоналдык компьютер менен 1%, планшет менен дээрлик эч ким колдонбойт экен. Ноутбукту 4% студенттер колдонот экен. Социалдык тармакты колдонуу убакыттары изилдөөдө ошол студенттер Кыргызстанда бул слайдка кошпой калыптырмын. Негизи 8 университеттин студенттери катышты. Ошол университеттер бул биздин Жусуп Ала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университети, ошондой эле АУТСА, Кыргыз-Түркманас университети, Бишкек гуманитардык мамлекеттик университети, Ишеналы Арабаев атындагы университет, дагы академиялык университет, аскердик МВД деп болсо, МВД академиясы, дагы башка университеттер кошулду. Бишкектеги жогорку окуу жайлар 8 университет. Алардын дагы арасында баланс кылууга абдан аракет жасалды. Ошондой эле социалдык тармакты колдонуу убакыттары боюнча студенттер эң көп күнүнө 4 жана 5 саат коротот экен. Андан кийин 6 жана 7 саат колдонот экен. Кээ бирлери колдонуу убакыттары бул неде слайдда 4 жана 5 4 жана 5 студент 4 жана 5 жыл болгон экен эң көп студенттер колдонгонуна. Андан кийин 6 жана 7 жыл болгон, 8 жана анда жогору 2 жана 3 жыл азыраак экен, анан 1 жана же андан төмөн аз социалдык тармакты колдонгондорун билдиришкен. Бул слайдда сиздер студенттердин канча убакыттан бери социалдык тармакты колдонгондугун көрө аласыздар. Кийинкиси болсо социалдык медианы күнүмдүк колдонуу убакыттары боюнча катышуучулардын 34,4%-ы социалдык медианы күнүнө 5 саат колдонот экен. Андан көп убакыт колдонуyorum дейт. Студенттердин 21,4%-ы 4 саат колдонот экен. 19,6%-ы 3 саат, 18,9%-ы 2 саат жана 5,7%-ы 1 саат. Же андан аз убакыт коротушат экен. Демек, студенттердин көп убактарын 5 саат же андан жогору болгон убактарын социалдык тармакта өткөрөт деп айтсак болот да. Студенттерге социалдык тармакта сизди эмне көбүрөөк кыйынчылыгыңызды алат деген суроого убактымдын көп кетиши деп белгилedi да. Демек, убакыт да башта айтып өткөндөй, жогоруда белгилегендей, студенттер көп убакытты социалдык тармакта өткөрөт, бирок ушул нерсеге өздөрү тыйынсызданат экен да. Андан кийинкиси ушул 14,5% вирус, спам, киберкылмыштар тыйынсызданат деп белгилеген. 13,2% жасалма профилдер, фейк аккаунттардан тыйынсызданат экен. 12,8% жеке маалыматтын ырдалып кетишинен, 12,6% коопсуздуктун жоктугунан, ишенимдин төмөндүгүнөн. Кийинкиси ошол хакерлерден, анан башка маселелер дегенибиз бул жана дезинформация деп коебуз го, маалыматтын жалгандыгы, плагиаттан, жарнамалардан, коркутуулардан, ошол алдамчылык аракеттерден тыйынсыздана тургандыгын жазышкан экен да, жазышты. Студенттер бул кайсы социалдык тармакты эң көп колдоносуңуз деген суроого Инстаграмды эң жогорку биринчи орунга коюшту да. Демек, студенттер арасында
56,8% Instagram'da дайыма колдонушарын белгилешкен. Бул Instagram платформасы башка социалдык медиаларга караганда эң көп колдонулат Кыргызстандын деңгээлинде деп айтсак болот. Бул андан кийинкиси ушул YouTube платформасын колдонуурун көрсөтүштүр. Бул YouTube, андан кийинкиси Telegram платформасын студенттердин 21,2% колдонот экен. Ошондой эле кийинки орундарга ушул 13% Facebook, 9,16% ВКонтакте, андан кийин Одноклассники платформалары колдонулат экен да. Бул эмне үчүн ушул социалдык тармактарды алдың деген суроого, анткени бул 2017 жылы Интерньюз Кыргызстандагы ушул медиа тармагында иштетилген. Кыргызстандыктардын медиа түзөтүүлөрү, изилдөөлөрдүн натыйжаларында ушул тармактар көп колдонулат экен да. Эми ошону биз ушул изилдөөдө кандай өзгөрүүлөр барбы же жокпу деген суроо үчүн бергенбиз да студенттерге. Ал 2017 жылы биринчи орунга ушул Одноклассники платформасы биринчи орунга чыккан, андан кийин Instagram, анан Facebook болгон экен да. Демек ушул 2017 жылдан бери студенттердин медиа тандоолору дагы, социалдык медиа тандоолору да өзгөрүүгө учуруп атат да. Азыр да жаңы социалдык тармактар чыгып атат, муну менен дагы кийинки жылы дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн деп айтсак болот. Социалдык медианы колдонуу максаттарына келсек, студенттерден бир канча социалдык медианы колдонуу максаттарын сурадык. Андан жыйынтыгы катары студенттердин 60% дейик, 60% жаңылыктарды окууну биринчи орунга чыгарды. Демек, көбү социалдык тармактан жаңылык окушат экен да, ушул медиа тармагынан. Андан кийин баарлашуу максатын экинчи орунга жайгаштырып, социалдашуу дейт, көңүл ачуу. Мындан тышкары ошо студенттердин дагы башка, мисалы, маалыматты издөө, убакытты өткөрүү, ар дайым дос табуу, өзүн жалгыздыктан алаксытуу, тайпаларга мүчө болуу, ойлорун бөлүшүү, өзүн жарнамалоо, жарнамалардан кабардар болуу, социалдык статуска ээ болуу, же болбосо жана башкаларга жагынуу сыяктуу максаттарды жазганбыз да. Ошон үчүн ушундай жыйынтыктар берилген. Бул слайдта сиздер коюу сыядан ар дайым дегенди деп турбайбы, мына ушул жерде кабарларды окуу дегенди коюу болуп турат. Демек, ар дайым кабарларды окуунун биринчи максаты катары көрүшөт экен да. Ал эми эч көрүнбөй турган түс болсо эч качан деп айтылат да. Мисалы, башкаларга жагылуу деп аз түстү берип атат. Демек, эң көп деп айтсак болот, кабарларды окуу, коммуникация, баарлашуу, социалдашуу, көңүл ачуу үчүн колдонулат экен да. Социалдык тармактар студенттер арасында. Студенттердин социалдык тармакта өздөрүн канчалык жалган ысым менен киреби же чыныгы ысым менен киреби деген суроого, студенттердин 89,16% чыныгы ысымдарын колдонуурун айтты. 10,14% чыныгы ысымдарын колдонбой турганын билдирген да. Студенттердин өздөрүн ачыкка чыгарышы, социалдык тармакта кайсы маалыматты көбүрөөк студенттер ачыкка чыгарат. Ушул суроону изилдөө үчүн биз бир канча маалымат бердик. Анын негизинде эң көп ушул туулган күндөрүн көрсөтөрүн Facebook'та, ошондой эле туулган жерлерин, чыныгы сүрөтүндү көрсөтөм деп атат. Мына ушул email даректерин жана телефон номерлерин эң көп ачыкка чыгара турганын билдик да. Демек, мындан тышкары студенттер үй бүлөсү, достору жана туугандары жөнүндө маалымат көп бериши керек экен. Студенттер купуялуу деп эсептеген жеке маалыматтары, алардын диний ишенимдери жана саясий көз караштарын дагы азыраак коомго чыгарышат экен да. Кийинкиси ушул социалдык тармакты колдонгон студенттердин тынчсыздануу жана кооптонууларына. Бул бир канча негизи элементтерден турган, бирок
биз эң көп студенттердин эң көп социалдык тармакта тыйынсызданган жана кооптонуларын чыгардык да. Анан бул жерден эң көп көрө аласыздар, социалдык тармактарды колдонууда купуялыктын ишенимсиздигине тыйынсызданам дейт. Андан кийинки социалдык тармакта купуялуу көзөмөлүү жетишсиздигине тыйынсызданам. Социалдык тармакта жеке мейкиндигимди жетиштүү деңгээлде коргой албай тургандыгына тыйынсызданышат экен. Социалдык тармактарда жеке маалыматтардын уурдалышына да тыйынсызданышат экен жана тааныбаган адамдарды доступка кошууда дагы тыйынсызданышат экен да студенттер. Бул жерден 220 деген көрсөтүп турат. Бул 220 студент, демек социалдык тармактарды колдонууда купуялыктын ишенимсиздигине тыйынсызданышат экен. Андан кийин ушул социалдык тармакты колдонуудагы жоопкерчиликтерин айтсак, социалдык тармакта студенттер өздөрүн ошол тынчын алган адамдардын студенттер мисалы изилдөөдө 491 студент катышты, анын жарымынан көбү социалдык тармакта тынчын алган адамдарды блоктошот экен да, доступту токтотот экен. Жеке көйгөйлөрүмдү бөлүшпөйм деген соого алар көбү студенттердин көбү жеке көйгөйлөрүн бөлүшпөй турганын белгилеген. Жаңы тиркеме жүктөгөндө жеке маалыматтарын студенттер ошол тиркемеге, ошол компанияга маалыматын берип бербегенин сураганыбызда алар көбү мындан кабардар экен да. Социалдык тармакта жеке маалыматтарды башкалардан чектейсизби, чектегенди билесизби деген суроого мисалы толугу менен кошулам, пикирим жок деген суроого мисалы алар көбү өздөрүнүн маалыматын мындай чектегенди билишет экен да башкалардан. Социалдык тармактын купуялык саясаты мен үчүн маанилүү деген суроого алар көбү маанилүү деп эсептеген, бирок толугу менен айткан эмес да. Бул да орто эсеп менен, орто деп айтсак болот. Досторумдун жалпыга ачык баракчасына каалагандай жаза бербейм дегенге мисалы алардын жоопкерчиликтерин изилдегибиз келген. Мына ошол суроого мисалы студенттердин жарымынан жарымы деп айтсак болот, баардыгы эле жаза беришпейт экен да, жоопкерчиликтүү экен. Социалдык медианы жеке мейкиндик катары көрөм деп студенттердин жарымынан азы деп айтсак болот, жеке мейкиндик катары көрөрү белгилеген экен да. Бул жерде ошол процент менен бергенбиз студенттердин социалдык тармактагы колдонуудагы жоопкерчиликтери. 52% түздөн-түз блоктошот экен, 50% жеке көйгөйүн социалдык тармакта эч качан бөлүшпөйт экен. Студенттердин 44% социалдык медиада купуялуулук саясаты маанилүү деп эсептейт. 37% социалдык медианын купуялуулук саясаты мааниге эмес деп эсептейт экен да. Студенттердин 40% социалдык желени колдонууда башка достору үчүн өздөрүн жоопту сезишет. Демек, ортодон төмөн деп айтсак болот да. Ал эми гипотезалардын тестирлениши боюнча айтсак, студенттердин социалдык тармактарды колдонууда кооптонулары жана тыйынсыздануулары жынысына, демографиялык маалыматтарына жараша өзгөрүүлөр аныкталды. Ага ылайык кыздар социалдык медиада балдарга караганда жеке маалыматтарына дагы аяр мамиле жасаары аныкталды да. Мындан тышкары изилдөө социалдык медиада чыныгы ысымдарын колдонбогон студенттердин тыйынсыздануу деңгээли жогору экендигин көрсөттү. Мындан тышкары ошол изилдөөдө студенттердин жана канча убакыт, күнүнө канча убакыт социалдык медиада отурары жана канча убакыттан бери социалдык тармакты колдонору алардын купуялуулук даражасына же купуялыктан кабардар болуусуна эч кандай таасир этпеси аныкталды. Мындан тышкары кыз студенттер эркек студенттерге салыштырмалуу жеке жашоолорун көбүрөөк ошо айтып өткөндөй сакташары, башка колдонуучулардын дагы маалыматына аяр, жоопкерчиликтүү мамиле жасашары белгилүү болду. Студенттердин социалдык медианы колдонуу жылы айтып өткөндөй эч кандай алардын жоопкерчиликтерине дагы, кооптонуларына дагы жана ошондой эле купуялуулуктан кабардар болууларына дагы эч кандай таасир бербери тастыкталды.
Мындан тышкары ошол студенттердин жеке мейкиндиги менен кооптонуулардын арасында жогорку деңгээлде байланыш бар экендиги аныкталды. Студенттер социалдык тармакта канчалык жеке мейкиндиктерине маани берсе, алардын тыйынсыздануусу да ошончолук жогору экендиги белгилүү болду. Студенттердин жеке мейкиндиктери менен социалдык медиадагы кооптуулуктардан кабардар болуусунун ортосунда жогорку деңгээлде байланыш бар экендиги белгилүү болду. Студенттер жеке мейкиндиктерине канчалык маани берсе, алардын социалдык медиадагы кооптуулуктар боюнча маалымдуулуктардагы жогору жана өздөрүнүн жоопкерчиликти сезишери белгилүү болду. Айтып өткөндөй, ошол бул изилдөө социалдык медиа, куялуулук, тыйынсыздануу жана студенттердин социалдык тармактарды колдонуудагы аң сезимдүүлүгүнө, маалымдуулугуна жана жоопкерчиликтерине багытталды. Изилдөө Кыргызстанда келечекте бул багыттагы изилдөөлөр үчүн илимий адабият болот деген үмүттөбүз. Эми сунуштарга келсем, сунуштарда эмне социалдык тармакта өзүн кандай алып туруш керек жана эмненин кооптуу, эмненин коопсуз экенин боюнча болот. Колдонуучулар социалдык медианы олуттуу колдонулары зарыл деп эсептейбиз. Ошондой эле өзгөчө жеке паспорттогу маалыматтар жана айтып өткөндөй банктык карточкалар, телефон номерлер, үй дареги, балдарга байланыштуу маалыматтар, алардын сүрөттөрү жана мектеп, бала бакча даректери жарыяланбашы керек. Бул маалыматтар адамга күтүүсүз жерден көйгөй жаратышы мүмкүн да. Биздин изилдөөдө студенттердин көбү өздөрүнүн жеке маалыматтарынын ичинен номерлерин жана ошондой эле email даректерин көп ачыкка чыгарышат экен да. Мына ушул нерсе аларга өздөрүнө көйгөй жаратып калышы мүмкүн. Изилдөө көрсөткөндөй, айтып өттүм, бул болсо жана киберкылмыш, шылымдуулук, алдамчылык, коркутууга кептеши мүмкүн да студенттердечи. Ошондой эле IT адистери да айтып кетет. Мындай бардык эле сайттарга кире бербеш керек депчи, өзгөчө социалдык тармакта мисалы эч кандай чектөө болбогондуктан ар кандай сайттардын ссылкалары жарыяланат мына ошол жерден абай болуш керек да. Анткени көптөгөн сайттар мисалы ал ошол колдонуучуга мындай көйгөй жаратып калышы мүмкүн да. Анткени вирус деген бар азыр компьютерлерди бузуш мүмкүн болбосо ошол кандай бир коркутууларга кептеши мүмкүн да. Бир гана ушул HTTPS деген жазуусу бар сайттарга эле кириш керек экен. Ушул сайттар колдонуучулар үчүн мындай коопсуз деп айтууга болот. Бул нерсени ушул IT адистери дагы дайыма тастыкташат да. Ошондой эле бул изилдөө бир гана 18-22 жаштагы студенттерге багытталгандыктан ушул эле изилдөөнү дагы суроолорун же башкаларын тереңирээк кылып, башка курактагы топторго да жүргүзүү сунушталат. Балким ушул келечекте изилдөөгө социалдык тармактагы куялуу көйгөйлөрдөн тышкары коомдук сайттардын социологиялык, психологиялык таасири, колдонуучулардын бул мейкиндикте кандай билдирүүлөрдү жарыялабашы керектиги туурасында дагы тереңирээк изилдөө болсо абдан жакшы болмок. Андан тышкары ушул колдонуучу санариптик этика туурасында да кабардар болуш керек. Бул үчүн ушул ар бир инсан маалыматтык технологияларды колдонуудагы этикалык жүрүм-турум эрежелерин өздөштүрүшү зарыл. Бул үчүн укук коргоочулар, юристтер дагы бул багытта агартуу иштерин жүргүзүшү керек. Мындан тышкары технология өнүккөн жана маалымат коомунда ушул жогорку окуу жайларына маалыматтык коммуникациялык технологиялар, маалымат технологиялары, медиа сабаттуулук, компьютердик сабаттуулук, сынчыл ой жүгүртүү деген сыяктуу лекцияларды дагы милдеттүү түрдө киргизүү сунушталат. Мындан тышкары ушул IT адистери, медиа серепчилер, юристтер, санариптик этика, медиа сабаттуулук, технологиялык рисктер, кибер чабуулдар, маалыматка аяр мамиле жасоо туурасында жерлерге барып, ушул же болбосо өлкөбүздүн башка аймактарына барып тренингдерди өтүшсө дагы абдан жакшы болмок деген сунуштар айтылды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушун менен изилдөөнүн жыйынтыктары соңуна чыкты. Рахмат Жанара, чоң рахмат, аябай кызыктуу изилдөө болуптур.
Мындай изилдөө Кыргызстанда биринчи жолу жүргүзүлүп жатат деп ойлойм, биринчи жолу пилоттук болуш керек. Пилоттук изилдөө болду десе болот. Экраныңды бөлүшкөндү токтотуп койсоң болот, Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, биздин бүгүнкү спикерге суроолоруңуздар болсо, микрофонуңуздарды жандырып сурай берсеңиздер болот. Чатка да жазсаңыздар болот, суроолоруңуз болсо чатка. Болбосо микрофонуңуздарды жандырып, өзүңүздөрдү тааныштырып, суроолоруңуздар болсо сурай бериңиздер. Саламатсыздарбы? Менде суроо бар эле. Саламатчылык, угуп атабыз. Биринчиден баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Менин суроом купуялуулук жөнүндө, купуялуулугун сактоо жөнүндө баардык эле адамдар дагы студенттер деле биле бербейт да. Ошол жөнүндө кандай иш аракеттерди кылса болот, ушулар жөнүндө аракет кылып, бир иш-чараларды уюштурса түшүндүрүү иштерин болотпу? Болобу ушуга? Эң жакшы сурооңуз үчүн чоң рахмат. Азыркы учурда айтып өткөндөй купуялуулук туурасында көпчүлүк биле бербейт да, анткени бул жаңы купуялуулук десе мындай башкача түшүнүшү мүмкүн да. Купуялуулук бул ошол сиздин жеке маалыматыңызды башкаларга берүүдө канчалык сиздин мындай каалооңуз менен, биз өзүбүздүн маалыматыбызды башка бирөөгө берүүдөн өзүбүздүн каалообуз болот. Бирок көпчүлүк учурда биздин жеке маалыматтарыбыз, биздин ошол эле үй бүлөлүк маалыматтарыбыз болушу мүмкүн, жеке персоналдык маалыматтарыбыз болушу мүмкүн, жана ошондой эле сүрөттөрүңүз болушу мүмкүн. Ошол нерселердин баардыгы биздин жеке маалыматтар. Ошол маалыматтарды сиз башкаларга берүүдө канчалык деңгээлде купуялуулуктан өзүңүз кабардарсыз деген суроо да. Анткени өзгөчө азыркы ушул социалдык тармактар өзгөчө өнүгүп атканда көпчүлүк адамдар мындай купуялуулуктан кабарсыз экен да. Мына ошол үчүн жанагы көпчүлүгү алданып калат социалдык тармактачы, анткени азыр көп жандай социалдык тармакта болобу, сайттарда болобу, шылуундар, алдамчылар көбөйүп кетпедиби? Жакында эле ошо Азаттыкта ушул боюнча берүү болду. Көп жаштар алданып калат экен да. Ошонун баардыгы алар ушул маалыматтан, купуялуулуктан, жеке маалыматын коргоодон же өздөрү ошол психологиялык жактан мындай алданып калган да. Мына ушул нерсе боюнча азыркы учурда менин санариптик укугум деген Сорос фонду жаңы бир компания жүргүзүп баштадыптыр. Бул алдыңкы 4 жылда өздөрү ушул тармакта иш жүргүзүп өткөн да. Анын негизи ошол жерлерге барып, социалдык ушул санариптик коомдо кантип өзүбүздүн укугубузду сактайбыз, санариптик этиканы кантип сактайбыз, жеке маалыматтарыбызды кантип сактайбыз деп ушул боюнча жерлерге барып тренингтерди өткөрүү дагы каралып атат да. Ушул боюнча дагы көптөгөн компаниялар жүрүшү мүмкүн деп айтса болот. Өзүм дагы ушул нерсеге кызыктым, анан балким мен дагы ушул тармакта өзүм дагы билимимди тереңдетип тренингтерди өтүшүм мүмкүн. Рахмат. Жакшы, рахмат. Жөнира. Сурооңуз барбы, агай? Чатта бирөө суроо берди, Данияр дейт. Жеке маалыматты кантип туура сактоо керек деген суроо түшүптүр чат аркылуу. Ушуну. Жеке маалымат, бул жеке маалымат дегенде сиз өзүңүз кайсы маалыматтарды жеке деп санайсыз да, ошол жерден баштайлы. Мисалы, атыңыз, бул эми ат, биздин ысымыбыз социалдык тармакта туура эле өзүңүздүн жеке чыныгы ысымыңызды колдонушуңуз мүмкүн. Бул жеке маалыматыңыз. Жеке маалыматты биз өзгөчө басым жасаган маалыматыбыз бул биздин бизге кайсы бир жерден көйгөй жарап калышы мүмкүн болгон маалыматтар да. Ошол эле айтып өткөндөй, паспорттук негизи маалыматтарыбыз жана ошондой эле жакындарыбызга болгон маалымат, тийиштүү маалыматтар болушу мүмкүн да. Бул маалыматтарды социалдык тармактарда же болбосо башка ачык мейкиндиктерде жарыялабашыңыз керек деп айтсам болот да.
өзгөчө балдарга байланыштуу деп айтып кеттим, жана ошол маалыматтарды чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле жана социалдык тармактарда болобу же болбосо өзгөчө социалдык тармактарды боюнча баса белгилеп кетким келет, анткени көпчүлүк адамдар, жаштар ушул социалдык тармактарда алданып калат экен да, жеке маалыматтарын ачыкка чыгарып, өзгөчө жана паспорттагы данныйларын, маалыматтарын ачыкка чыгарышып алат экен да, анан алданып калышат экен. Психологиялык жактан дагы ошол таасири бар да. Маалымдар болушуңуз керек, эң негизгиси ушул боюнча адабияттарды окуңуз, изилдөөлөрдү караңыз, кибер кылмыштар деген макалалар бар. Же болбосо ушул тармакта, бул тармакта көп Кыргызстанда изилдөө болгон эмес, бирок ушул багыттагы маалыматтарды окуңуз да, адабияттарды окуңуз. Анан өзүңүздүн канчалык мындай маалымдар болгон сайын өзүңүз эле жок, менин жеке маалыматым экен, чыгарбашым керек деген сыяктуу мындай өзүңүздө бир неме англисче же болбосо түркчө неме фаркындалык же болбосо awareness деп коет го, мына ошол нерсе болуп калат да, адамда эле маалымдуулук болуп калат. Ошондой эле өзүңүз коомго ачык бул маалыматты ачыкка чыгарсам болот же болбойт деген сыяктуу пикирде болуп каласыз да. Рахмат. Кийинки суроого өтөлүм. Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Сурооңуздар болсо микрофон жандырып сурай бериңиздер. Жанара, ушул изилдөөдө кайсы университеттен эң көп катышты студенттер? Эң көп Жусуп Баласагын атындагы биздин улуттук университеттин студенттери 80, жаңылбасам 80ден ашык болду. Азыр так эсимде жок. Андан тышкары Манас университети, Арабаев университеттери эң жогорку сандагы студенттер катышты да. Андан тышкары 50 студент аудициядан катышты. 60 студенттей МВД академиясынан катышты. Андан тышкары университеттер. Коммуникация факультетинен көп катышыптыр, факультет. Коммуникация. Бул изилдөөңө таасир этиши мүмкүнбү жыйынтыктарга? Себеби алар маалымат технологияларын, социалдык тармактар тууралуу маалыматы бар, медиа сабаттуулугу бир аз жогору десек болот да, башка факультеттерге караганда. Туура айтасыз. Мен изилдөөмдө дагы коммуникация тармагында журналистика, пиар жаатындагы окуган студенттер көбүрөөк болду. Мен ушул гипотезада дагы ушул салыштырууну жасадым да, анткени дин тармагындагылар көбүрөөк маалыматын ачык чыгарабы, дин таануу билимдери жаатында же коммуникация тармагында окугандар көбүрөөк маалыматын чыгарабы депчи, бирок чын эле сиз айткандай коммуникация тармагында окугандар өздөрүнүн маалыматын көбүрөөк чыгарат экен да, анткени алар коркпойбу же ушундай сыяктуу нерсеси бар экен. Дин тармагында деп салыштыруу кылдым, бирок алар азыраак чыгарат экен, жеке маалыматтарын купуялууну көбүрөөк карманышат экен да, купуялуулук күч. Бирок ал жакта дин тармагында катышкан студенттер бир аз азыраак болуп калды да. Ошон үчүн балким баланс болсо дагы мындай тагыраак жол алмакмынбы деген ой пайда болду. Örneklem деп коет, sampling, выборка. Ошо тандоо принцибиң кандай болду, методологияң, методикаң, кантип тандадың, квота, рандомный, snowball, кайсы методиканы колдондуң? Рандомный методиканы колдондум. Онлайн анкета болду. Студенттерге түздөн-түз социалдык тармактар аркылуу эсене жаздым дээрлерине. Анан башкалар аркылуу жанагы квота деп коет го. Аларга мен азыр түркчө изилдөө жүргүзгөм, түркчө айтып атам да, тесадүф анан квота өрнөклем, күнөө өрнөклеми деп коет да, ошол сэмплингерди колдондум да. Рандомный болуп тур да, квота болсо анда университеттердин жалпы студенттердин санын алып, ошого пропорциональный болуш керек да.
анда Ошгу, Кыргызстан боюнча анда жүргүзүш керек болчу да, сенде жалаң Бишкек болуптур анда. Бишкектеги студенттер дегенге каршы Бишкекте болду да. Анан Бишкекке деле ошол ар бир аймактан келет деген ойго негизделипчи, Оштон, Жалал Абадтан студенттер келет, Таластан депчи, жети областтагы студенттер, жаштар Бишкекке окушат. Ошонун негизинде деп анан биз айткан рандомдой мисалы сэмпл деп коет, ошол нерсе менен жасалды да. Эми регион кайсы, айылдыкпы, шаардыкпы, социо демографиялык өзгөчөлүктөрүнө карап өзгөрөт бекен соц тармакта купуялуулук? Мисалы айылдан келген студенттер, шаардык студенттер деп географиялык жашаган жери, андан кийин эми өмүрүнүн көп убактысын, көп жылын өткөргөн жери айыл, шаар, анан жашы 18-22 жаш болсо, 18 жаштагылардын 22 жаштагылардан айырмасы бар бекен? Жакшы суроо бердиңиз. Бул мындай болду да, биз шаардык, айылдык деп бөлгөн жокмуз. Изилдөөдө болгону жеке менчикпи же мамлекеттик окуу жайларда окуган студенттерде айырма барбы? Жана ошондой эле курсуна жараша, жашына жараша алардын купуялуулугу өзгөрөбү деген суроо болду. Эч кандай өзгөрүү болбойт экен деген жыйынтык болду. Алардын купуялуулугу алардын окуган канча убакыттан бери шаарда окугандыгына жана ошондой эле канча убакыттан бери социалдык тармакты колдонооруна таасирин тийгизбейт экен. Чатта дагы бир суроо бериптир. Айтып кетейин, Досмат деген суроо атат. Чоң рахмат, кызыктуу презентация болду. Менин суроом, социалдык тармактан зыян тарткан өлкөлөр же аймактар жөнүндө маалыматыңыз барбы? Алар эмнеге көңүл бурушкан эмес? Балким сиздин илимий ишиңизде, изилдөөңүздө орун алган чыгар ушул суроолор дейт. Жакшы суроо экен, чоң рахмат Досмат сурооңузга. Социалдык тармактан зыян тарткан өлкөлөр же аймактар жөнүндө маалыматым жок экен. Тилекке каршы бирок бул нерсени эске алам жана негизи мындай өлкөлөр деп айтсак болбойт, анткени ар бир өлкөлөрдөн деп айтпайлы, социалдык тармактан зыян тарткан учурлар көп. Өзгөчө бул технология өнүккөн өлкөлөрдө өздөрүнүн жеке маалыматын, ошол маалыматын же сүрөттөрүн чыгарып, байкабастан чыгарып алып, же болбосо депрессияга түшүп кетип, ушундай маалыматын туура эмес башка үчүнчү тараптар колдонгондугу үчүн өздөрүнө кол салган адамдар да бар да. Өзгөчө бул жаштар деп айтсак болот. Изилдөөмдү эгер кааласаңыз сизге жөнөтөйүн, Досмат, окуп чыгып ал жерден ошол боюнча мисалдар менен таанышсаңыз болот да. Рахмат сиңизге. Дагы бир каалоо тилек бар экен, Даниор айтып атат. Менде дагы сунуш бар эле. Ар кандай сайттарга киргенде аккаунт сурашат. Көп сайттар ошондой экен. Менин сунушум сайттарга киргенде аккаунтуңузду добавить этпегиле. Себеби аккаунт менен сиздин уюлдук телефонуңузду жөн эле башкара алат экен деген сунуш берип атат. Эң жакшы сунуш экен, алам. Азыр биздин рекламодатель деп коет го, реклама берүүчү компаниялар же болбосо ошол биздин жеке маалыматтарыбызды өздөрүнө жана маркетинг үчүн колдонушат да. Ошол үчүн мисалы ошол эле Facebook жана башка социалдык тармактар биздин маалыматыбызды маркетинг үчүн колдонушат да. Бул үчүн башка дагы тиркемелер жеке маалыматыбызды сурашат. Ошондо сиз айткандай зыян тартып калышыбыз мүмкүн да. Рахмат. Ушул изилдөөңдө кайсы теориялык алкакты колдондуң? Кайсы теориянын негизинде анкетаңдын, сурамжылооңдун суроолорун иштеп чыктың? Бул изилдөөдө көбүн эсе ушул батыштагы изилдөөчүлөрдүн буга чейинки жүргүзгөн талдоолору, адабий талдоолору жана
илимий концепциялар колдонулду деп айтсам болот. Өзгөчө жана Вестиндин теориясы колдонулду. Анан Түркиядагы изилдөөлөргө негизделди деп айтсам болот. Вестиндин кайсы теориясын? Вестиндин азыр эсимден чыгып кетти. Социалдык тармактар боюнча изилдөөсү бар эле да ошол боюнча. Бул платформаларга карап өзгөрөт бекен купуялуулук боюнча? Инстаграмды колдонгондор Facebook колдонуучуларынан айырмаланат бекен? Telegram ошо платформаларга карап өзгөрө экен? Платформага жараша жана айтып өткөндөй мындай бөлгөн жокмун, бирок мисалы маалыматты ачыкка чыгарууда көбүнчө социалдык тармактарда, мисалы Инстаграмда бир гана атыңды жазып, анан бир гана атыбызды жазабыз да, ал жакта фейк аккаунт айтса болот. Ошондой эле Facebook тармагында дагы, Facebook тармагында көбүнчө жанагы кайсы тил билгендигинен баштап туугандарында көрсөтсө болот, маалыматын да көбүрөөк ачыкка чыгарууга мындай мүмкүн болгон платформа да Facebook. Ошондуктан Facebook'та көбүнчө маалыматты ачыкка чыгаруу дагы жогору деп айтсак болот да. Бирок биздин изилдөөдө студенттер эң көп Instagram'ды колдонууру аныкталды да. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңуз барбы? Ооба, бир суроо берейин дегем. Атым Нурбек Дарбешев. Негизи жакшы болду. Анан кийин жанагы жерден көрүп калдым эле. 10% тегерегинде окшойт. Жанагы жасалма аты менен анан фейк аккаунт ачышат дейт. Ошонун себеби эмнеде негизи? Рахмат. Жакшы. Жасалма жакшы суроо бердиңиз, Нурбек. Негизи студенттердин көбү эле изилдөөдө чыныгы ысымдар менен киришерин көрсөттү. Ал эми чыныгы эмес ысымдар менен киргендер, алар купуялуулукка дагы көбүрөөк маани бере турганы аныкталды да. Балким алар өздөрүнүн коомго ачыкка чыккысы келбейт. Балким психологиялык бир көйгөй бар деп ойлойм да. Анан башка алар өздөрүн көбүрөөк купуялуулугуна маани бергендиги үчүн киришпесе керек. Рахмат. Жеке сиз кандай ойлойсуз? Менимче азыркы социалдык тармакта мисалы жумуш берүүчүлөр дагы, жумуш издөөчүлөр дагы мисалы социалдык тармакты активдүү инструмент катары колдонушуп атат да. Мен ошондой эле социалдык тармакта активдүү болуу жана аны туура пайдалануу абдан маанилүү деп айтсак болот. Анткени азыр технология өнүгүп атат. Эгер туура убакыт менен мындай чеги менен колдонсок, чыныгысын менен колдонуш туура деп ойлойм. Түшүнүктүү, рахмат. Анан жанагы акыркы суроо берейин, көп кыйнабай, жанагы 400 канча бир 90-500гө жакын окуучу болду окшойт изилдөөңөрдө. 191. Ошол сиздин оюңузча жетиштүүбү мындай жыйынтыкка келгени же жок? Жакшы суроо. Негизи канчалык изилдөөнүн ошол катышуучулары канчалык көп болсо, ошончолук анын ишенимдүүлүгү да жогору болот да. Бирок бул биздин изилдөө бир гана ошол 491 студент менен чектелди. Жетиштүү деп айтууга дагы негиз жок. Бирок кандайдыр бир бизге студент Кыргызстандын мисалында маалыматты берди деп айтсак болот да. Ушул тармактагы, ушул изилдөөдөгү маалыматты берди деп айтсак болот. Бирок канчалык көп студент болсо ошончолук жакшы болмок. Рахмат. Ооба, мен да ошону айткам. Негизи студенттер көп да. Анан болгону эле бир 500гө жакын болсо бир аз алсыз болуп калбайбы экен да. Бишкек шаарында, анан Кыргызстандын дегеле аймагында ичинде көптөгөн студенттер бар, миңдеген. Ошолорго жеткени кандай бир себеп болуп, жетпегениңер себеби деген. Тоскоолдук эмне болду? Мисалы интернеттен барса болот эле. Жакшы суроо. Бул изилдөө ошол биринчи чектөөсүн айтып атат окшойбуз. Чектөөлөрү ушул 491 студент менен чектелди.
жана ошондой эле пандемияда болгондугу үчүн бул эң чоң чектөө болду да. Анткени мен буга чейин изилдөөнү план боюнча университеттерге барып кылууну пландагам. Бирок пандемия башталып калды. Ошол мен былтыр 2020-жылдын май айынан баштап, март айынан май айынын аралыгында 2 ай жүргүздүм. Онлайн изилдөө болду. Ошондуктан болушунча аракетимде болдум. Социал тармактардагы студенттердин аутсаны мисалы группасына кирүүгө аракет кылдым. Алар кошпой, мисалы алар өздөрүнүн студенттерине эле кошо ушундай талаптар бар экен да. Андан тышкары жекеме кат аркылуу аларга жазып аттым. Ушундай изилдөө болуп атат, толтуруп коюңуздар деген сыяктуу мындай сураныч менен ушунун негизинде изилдөөнүн дагы жыйынтыгын чыгарыш керек болду. Андыктан ошон үчүн 91 студент менен чектелди. Рахмат. Рахмат. Мындан кийин бул изилдөөнү бир эле студенттерге, бир эле бишкектик студенттерге эмес, Кыргызстан боюнча мектеп окуучуларынан баштап ата-энелерге, орто жаштагыларга, бүт эле социалдык тармактын колдонуучуларына, карыларга, кары картаңдар да колдонот да азыр баары. Ошолордун баарына жүргүзүп, сонун кылып изилдөө кылса болот экен. Суроолорун да кеңейтип, бир эле анкета эмес, углубленный интервью да, тереңдетилген интервью, онлайн эмес, офлайн, бетме-бет анкета толтуртуу, фокус группа, эме катышып байкоо да, ушундай эксперименттерди жүргүзүп, ар түрдүү количественный, сандык жана сапаттык изилдөө методдорун колдонуп, Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жасаса болгу да экен. Себеби акыркы окуялар көрсөттү, Кыргызстанда социалдык тармактардын фейк жаңылыктарды, пандемия туурасында, саясий окуялар туурасында фейк жалган маалыматтарды таратуу, өзгөчө чаттар, Telegram, WhatsApp аркылуу аябай көп вирусный видеолорду, жалган маалыматтарды таратуу абдан көп болуп кетти. Ошондуктан ушундай изилдөөлөр жүргүзүү абдан зарыл, абдан керектүү, жана аны менен кантип күрөшүш керек, жана биринчи катышуучубуз суроо сурады. Бул кичинекей бала, 2 жаш, 1 жаштагы эле бала, бөбөктөр эле YouTube'ду ачып, каалаган мультфильмин кое алат. Ошо кичинекей эле бешиктен бели чыга эле YouTube'дан бардык тиркемелерди ачканды билет. Ошон үчүн баарына ушул тарбия бериш керек, этика деп айтып кеттиң, санариптик этиканы, санариптик тарбияны башташ керек. Бул ата-энелерди окутушубуз керек, мугалимдерди, бала бакчадагы тарбиячылардан баштап баарын окутушубуз керек. Тренингтерди өтүп, окуу программаларын иштеп чыгышыбыз керек. Маалыматтык коопсуздук, кибер коопсуздук, санариптик тарбия концепциясын мамлекеттик деңгээлде ишке ашырыш керек, иштеп чыгыш керек. Ошон үчүн мындай изилдөөлөр абдан керектүү деп ойлойбуз. Жанара, сага дагы сунушум, мен магистрант студентиме Борбордук Азия Америка университетинде иштегенде жасаткам. Бул изилдөөнү 2016-жылы ушу купуялуулук студенттер арасында деп соц тармактар сенкине окшош эле жыйынтыктар чыккан. Демек 4 жылдын ичинде эчтеке өзгөрбөптүр. Анда дагы маалыматтарды жеке керек болсо чыгарып коюшат экен соц тармактарга. Инстаграмга ошо балдарынын, бөбөктөрдүн да сүрөтүн чыгарышат. Азыр УЗИден эле пайда болгондо скриндерин чыгарышат. Ошон үчүн бул Инстаграм маданияты, Инстаграм культурасы, ТикТок маданияты, ТикТок культурасы, азыр Клабхаус чыгып атат. Ушунун баары адамдардын жеке турмушу, күндөлүк жашоосу тууралуу эбегейсиз зор маалыматтарды, купуя маалыматтарды биздин бизнес
бизнесмендерге сатып жатат, мына ошон үчүн теориялык алкакка privacy calculus деген теория бар. Privacy деген бул купуялуулукту эсептеп чыгуу. Privacy calculus теориясын алып, ошонун негизинде иштелип чыккан measurement өлчөктөр бар, суроолор бар. Баалоо системасы өзүнүн шкаласы бар, купуялуулук шкаласы деп. Ошо privacy calculus теориясын алып жасасаң болот. Мен ошо студентиме жасаткам. Ал Украина, дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүндө жасалган. Анын сыртында Сошана Зубовду окушуңду айтат элем. Сошана Зубовдун Surveillance Capitalism деген китеби чыккан жакында. Бул surveillance деген мындай биздин мындай контроль кылуу деген да, жеке жашообузга чейин киришип, аны контролдоо, көзөмөлдөө surveillance. Мамлекеттер, өкмөттөр тарабынан, бизнес структуралар тарабынан адамдардын, жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү жана аны бул камералар, безопасный город, камералар, видеонаблюдениялар, бүт каждый шаг, ар бир светофордо бар. Ошолор аркылуу жана соц тармактар аркылуу адамдардын жашоосун көзөмөлдөө. Ошо surveillance деп коет да, surveillance капитализм деген китеби чыкты. Бул биздин смарт технологиялар, умный технология, акылдуу технологиялар үйүбүздөгү холодильниктен баштап пылесоско чейин, жана акылдуу сааттар, акылдуу телевизор, смарт ТВ, ушулардын баары биз жөнүндө маалыматты топтоп, аны бизнесмендерге, капиталисттерге сатат. Facebook, Google, Amazon бүт баары сатат. TikToктон бери өзүнүн жасалма интеллекти колдонуп, бизге эмне жагарын, кандай табитибизди, жашоо стилибизди изилдеп, алар бизге эмне жакса, ошол маалыматтарды бизге берет, генерировать этип берет да. Жасалма интеллект ар бир колдонмо мобилдик приложениянын ичинде бар. Мисалы, бир маалыматты көрүп койсоңор, ошого окшош маалыматты бере берет сиздин лентаңызгачы. Муну TikTok аябай көп жасайт. Ошон үчүн биз дайыма купуялуулук маалыматын билиш керек. Сошана Зубовдон башка дагы бул тармакта кыйын изилдөөчү эме бар. Соня Ливингстон бар, Англиядан. Ошондой эле Ник Колдри бар. Ник Колдринин Data Colonialism деген китеби чыкты былтыры. Бул data деген большие данные да, big data, чоң маалыматтар, big data, open data, большие данные, бүт статистикалык, бүт маалымат биз тууралуу. Ошонун data colonialism, колониалдаштырылуусу, мурун мисалы колониялаштыруу маалымат аркылуу эмес, башка согуш аркылуу жүрсө, аскер военныйлар аркылуу жүрсө, азыр маалымат аркылуу жүрөт, колониалдаштыруу, big data аркылуу жүрөт. Бул биз жөнүндө бүт маалыматтар топтолуп, сандык, сапаттык түрдө бүт баары сатылат капиталисттерге, ошол бизнесмендерге, бизнес структураларга, мамлекеттерге. Ошо data colonialism'ди окуп койсоң болот. Бул 2-3 китеп аябай маанилүү теориялык жактан. Ошон үчүн биз чөнтөгүбүздөгү смартфон, бул телефон, биз тууралуу маалыматты биздин ата-энебизден дагы жакшы бизди билет. Биздин апабыз, энебизден дагы жакшы. Телефон бизди алардан дагы, өзүбүздөн дагы жакшы билет. Сиз билбеген нерселерди сиз жөнүндө бул билет. Ошондуктан азыр мисалы телефонду коюп биз сүйлөшүп атсак, ал сүйлөшүп аткан сөздөрдү, ключевые слова, ачкыч сөздөрдү колдонуп, анан 1-2 саат, 5 мүнөттөн кийин эле Facebook'a же Instagram же TikTok'ко кирсеңиз,
же Google'га ошол сиз сүйлөгөн сөздөр тууралуу рекламалар келе баштайт. Ошон үчүн бүт баары жазылат, жаздырылып алынат, запись болот жана искусственный интеллект, роботтор, ошо социалдык тармактагы боттор, чат-боттор, бул боттор баардык маалыматты топтоп, ошонун негизинде бизге жаккан маалыматты жана биз тууралуу маалыматты бизнесмендерге бизнес чөйрөсүнө сатат. Маркетинг болот бул, акча кайра биздин табитибизге эмне жагарын билип, ошонун негизинде товар жана кызматтарды чыгарганы колдонушат. Ошон үчүн surveillance capitalism, data colonialism булар абдан маанилүү. GDPR Европада купуялуулук боюнча мыйзам кабыл алынды. Искусственный интеллектти кантип регулировать этиш керек, кантип аны тескеш керек, ал тууралуу закондор, мыйзамдар чыгарылып, искусственный интеллектти жаратып жаткандар, роботторду жасап жаткандар этиканы, гуманизмди, моралдык принциптерди кандай интегрировать этип атат бул разработкага, хай-тек компаниялар, ошонун баары тууралуу мыйзамдар чыгарылып жатат. Азыр Кыргызстанда маалымат коопсуздугу деген концепция иштелип чыгып жатат. Ошо мына эртең рабочий группанын жолугушуусу болот, май айында бүтүп калышы керек экен. Маалымат коопсуздугу концепциясына дагы ошол сайтка чыкканда активдүү катышып, талкуулап, өзгөрүүлөрдү киргизип, ушундай калктын калың катмарына жетиши керек бул талкуулар. Ошол ан үчүн биринчи анализ керек, изилдөө керек, маалыматты топтоп, аналитиканын негизинде анан маалымат коопсуздугу, маалымат саясаты, информационная безопасность, информационная политика ошонун негизинде иштелип чыгыш керек. Ал үчүн Жанараныкындай илимий изилдөөлөрдөн серия жасалыш керек, толтура жасаш керек, андан кийин анан мыйзамдар кабыл алыныш керек. Бизде кандай? Бизде бир өлкөдө чыгыптыр мыйзам, аны көчүрүп алалы, которуп алалы, ушундай керек болсо ал өлкөнүн атын да өчүргөндү унутуп коюшат кээ бир жеринде. Ошон үчүн бизде аналитика, илимий изилдөө болмой сайын эч кандай концепция, программа, өнүгүү стратегиясы, мыйзамдар кабыл алынышы мүмкүн эмес. Кабыл алынса деле ал кантип иштейт андан кийин, эгер местный контекстке аны адаптация кылбаса. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Жанара, сага чоң рахмат. Мындай изилдөөнү докторантура деңгээлинде, кеңири теориялык алкакта, Кыргызстандын контекстине адаптация болгон өзүнчө уникальный анкета, сурамжылоо түзүп чыгып, апробация кылып, аны протест кылып, тестирлеп, андан кийин баарына ар түрдүү методиканы колдонуп иштеп чыксак, аябай сонун болмок. Жана сен айткан Сорос фондунун менин санарип укугум деген программасы да жакшы чыкты. Бул программаларды баардык окуу жайлар керек болсо мамлекеттик деңгээлде иштеп чыгышы керек деп ойлойм. Буга жарандар өздөрү кызыктар болуш керек. Ошол эле ата-энелер, жарандар, эксперттер өздөрү инициатива көтөрүп, өздөрү ушуну колго алып, мындай патриоттук сезими менен ушу санариптик тарбияны колго алыш керек деген ойдомун. Ал үчүн калктын калың катмары инициатива көтөрүп чыгыш керек. Бизге бирөө аны алып келип бербейт. Ошондуктан бул жакта өзүбүздүн инициативабыз керек. Себеби бул маалымат коопсуздугу. Азыр ата-энелер шерентинг болуп калбадыбы? Парентинг эмес, шерентинг. Биз балага тарбия бергенде ата-эне эле бербейт. Азыр эми экран берип калды. Соц тармактар, YouTube, ошо экран, интернет балага тарбия берип калды. Муну шерентинг деген жаңы теория чыгарган Соня Ливингстон. Ошол шерентинг биз балдарыбызды медиа тарбиялап калды, социалдык медиалар. Ошон үчүн буга өзүбүз кызыктар болушубуз керек. Жана бул тууралуу окутуу программаларын, концепцияларды, стратегияларды, мыйзамдарды иштеп чыгып, өзүбүз колго алышыбыз керек деген ойдомун. Эгер кызыккандар болсо, бул долбоорду ишке ашырабыз, баштайлы деген баарыбыздын эшигибиз ачык. Жанара, сени дагы кызматташууга чакырабыз. Чоң рахмат. Анда эмесе акыркы сөздү сага берсек,
автор катары. Ушул жерде бир суроо берип калайын дедим эле, макулбу? Макул. Орозбаева Нурхан. Мен Мультурок сайтына киргем да. Мультурок сайтына өзүм регистрация болуп, тесттерди түзгөм. Ошо кийин бир мынча убакыт өткөндөн кийин кайра кирсем, ошо тесттеримди таба албадым да. Өзүмдүн аты жөнүм, фамилиям жүрөт. Ошондо мен купуялуулукту сактай албай бирөөлөргө алдырып берген болбоймунбу? Ушул жөнүндө анан купуялуулук жөнүндө дагы бир кеңештерди айтыңызчы. Кайсы сайтка кирдиңизди айтыңыз? Мультурок сайтына, жана сайттарга кирүүдө аты жөнүбүздү толук жаза берсек болотпу же кооптуу? Кандай сырлары бар, ушул жөнүндө кеңеш берип койсоңуздар. Сиз аты жөнүңүздү жаздыңыз, андан тышкары башка дагы эмне, кандай маалыматтарды бердиңиз ал сайтка? Жана кандай сайт эле, официалдуу сайтпы же мындай күдүк тудурган сайтпы? Мындай подозрительный сайтпы? Кадимки эле жана көпчүлүк мугалимдер тест түзүүдө ошол сайтты колдонот элек да. Мен ошол сайтка кирип тесттерди түзгөм, кийин ошо тесттеримди кайра таба албадым да. Бир мынча убакыт кетпей калгам. 1-2 айбы. Кайра кирсем, ошо тесттерим жок. Демек, ал сайт эгер тесттер, мен азыр кандай сайт экенин билбей атам, айта албайм. Жана айтып өткөндөй, азыр мисалы онлайн университет көрүнүп турбайбы? HTTPS депчи, ошондой тамгалар болгон сайттар, мындай ишенимдүү сайттар деп айтылат да. Ал эми кандай бир подозрительный сайттар болсо, алар сиз айткандай, мисалы сиздин маалыматыңызды колдонуп коюшу мүмкүн да. Бул жерде мындай болот да, эгер сиз маалыматыңызды жана жерде кээ бир сайттарда сакташ керекпи деп сурайт да. Эгер сакташ керек деген бассаңыз, сиздин маалыматыңыз ал жерде сакталып, кийин да кирип ала аласыз да. Же болбосо ошол өзүңүз колдонгон кайсыл программа же тесттerdечи, аны сиз сактабай калышыңыз да мүмкүн, ал учурда жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошондой жагдай бар. Сакталып калган. Анан ошол кайсы сайттан ишенимдүү дедиңиздер? Кайра кайталап айтып коесузбу же жазып алайын? Мисалы азыр компьютер менен кирип атасызбы же телефон менен кирип атасызбы? Телефондо. Телефон менен кирип атасызбы? Кээ бир сайттарда, мисалы бул жерде көрүнүп турат, компьютер менен киргендер көрүп атса керек, HTTPS деп турбайбы, анан meet деп турбайбы? депчи. Мына ушул жердеги жазып койсоң чатка. Азыр Сиздин тестирлөө сайтына киргенде эме желательно мектептин өзүнүн сайты болуш керек, жана анын өзүнүн онлайн окутуу платформасы болуш керек, Moodle системасы. Бирок биздин мектептерде сайттарда жок да. Ошон үчүн Google Classroom'da мисалы түзсөңүз болот тестти. Google Classroom'га өзүңүздүн эсептик аккаунтуңузду ачып, паролуңуз менен кирип, тестиңизди түзсөңүз, аякта сакталып калат. Бир эле сиз көрө аласыз да. Андай открытый, ачык сайттарга кирип түзүп койсоңуз, сизден бирөө уурдап алышы да мүмкүн. Тестиңиздичи сиз түзгөн. Бул жакта автордук права, авторские права, автордук укуктарыңызды уурдап алып атышат да. Аны сиз эгер бир курс иштеп чыксаңыз же бир тест иштеп чыксаңыз, аны патентовать этип, патент алып койсоңуз болот да. Болбосо башкалар уурдап алышы мүмкүн. Ал боюнча автордук укуктар, автордук патент тууралуу биздин кийинки вебинарда атайын экспертти чакырып, Кыргыз патенттен биз өтүп беребиз. Мугалимдер ошо түзгөн курстарын, тесттерин кантип коргош керек автордук укуктарын, бирок өзүңүздүн Google Classroom ачып алып, ал жака сактасаңыз болот. Демек ошол сайтка кирип атканда, регистрация болуп атканда, автордук укук корголсун деген жагдайын эске алышыбыз керек экен да, Ооба. Ал сайттын өзүнүн политикасы болот, саясаты. Ал жазылып туруш керек. Бизге чыгарган тесттердин укугун, автордук укугун бизге гана таандык болот же авторлорго гана таандык болот деген. Эгер открытый образовательный ресурс деп коет, ООР,
Андай болсо ал жакта автордук укуктар сакталбайт, баары открытый доступта болот да. Эгер орго кирип алсаңыз, открытый. Эгер мындай белгилүү бир ведомство, министерствонун сайты болсо, аларда кандай экен автордук укук ар бир сайттын өзүнүн саясий редакционный политикасында жазылган. Благодарю, Андрей. Африка сөзін айтып қояйын. Ушул рахмат суроңузга. Ушул мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиз үчүн эреже сизге чоң рахмат. Жана ошондой эле бүгүнкү онлайн университеттин бүгүнкү вебинарына катышуучулар баарыңыздарга чоң рахмат. Катышканыңыздар үчүн жана менин изилдөөм менен таанышканыңыздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Онлайн университеттин жалпы жамааты сиздердин мындан кийинки иштериңиздерге ийгилик каалайм. Жана мындан кийин дагы сиздер менен иштешүүгө ар дайым даярмын. Чоң рахмат. Рахмат Жанара, сага да ишиңе ийгилик каалайбыз. Мындай изилдөөлөрдүн көбүн жаса, чогуу да жасасак болот, буюрса кызматташып. Анан биздин катышуучулар көбү сурап атат, практикалык кеңештериңер барбы, коопсуздук боюнча, купуялуулук боюнча деп. Биз бул боюнча бир методичка, пособие, колдонмо иштеп чыксак да болчу да экен. Мугалимдерге, студенттерге, окуучуларга, ата-энелерге ушу коопсуздук, санариптик коопсуздук, кибер коопсуздук боюнча атайын практикалык кеңештердин түзүмүнөн турган бир методичка, пособие, колдонмо китеп. Буюрса бул темага дагы көптөгөн талкууларды жасайбыз. Санариптик сабаттуулук боюнча дагы көп курстарды жана вебинарларды өткөрүүгө аракет кылабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр бейпилдүү улансын. Рахмат.